Саламатсыңарбы? Бүгүн артроз тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Азыр менин алдымда тизенин макети турат. Артроз деген муундагы кемирчектин жешилгенин артроз деп аталат да. Артроздун негизи көп классификациясы бар, көп түрлөргө бөлүнөт. Бирок негизги мааниси артроз деген ушу кемирчектин, муундагы кемирчектин жешилгени. Мындай деңгээли менен салыштырып көрсөк болот. Мисалы үчүн артроз биринчи деңгээл. Эгерде сиз муундар менен, муун оорусу менен ортопедке, травматологко кайрылсаңыз, же болбосо рентгенге жөнөтө турган болсо, же поликлиникадан рентген тарта турган болсо, рентгенден артроз биринчи деңгээл, экинчи деңгээл деп жазат эмеспи? Ошол биринчи деңгээл мындай көп деле билинбейт да. Негизи биринчи деңгээл деле көп оорутпайт. Кээде оорутуп, кайра эле өз калыбына келип оорубай калат. Экинчи деңгээл бул кемирчектин андан тереңирээк жешилиши. Ортодо кемирчектин кээ бир арасы даже жок болушу да мүмкүн. Бул артроздун экинчи деңгээли. Албетте экинчи деңгээл жыл өткөн сайын көбүрөөк кездеше башташат. Үчүнчү деңгээл, үчүнчү деңгээл бул кемирчектин андан да катуу жешилип, уже терең катмарларга жете баштаганда. Төртүнчү деңгээл болгондо ушул тегерегинде болгон сөөктөрдүн өзгөрүшү кошулганда төртүнчү деңгээл болот. Тилекке каршы бизде биринчи деңгээл менен кайрылган адамдар аз, анткени алар чыдап, же болбосо башка ыкмалар менен өзүлөрү дарылап жүрө беришет. Ошондуктан алар биринчи деңгээл менен көп кайрылышпайт. Негизи ушул деңгээлде кайрылган аябай маанилүү деп эсептейм, анткени эртерээк далилдесе, анын себептерин батыраак аныктап, ошолорду батыраак айыктырган оңоюраак болот. Башында артрозду дарылар менен, физиолечение жана массаж, же болбосо буттардын тарамыштарын, булчуңдарды чоюу аркылуу аларды азайтып койсо болот. Экинчи, үчүнчү деңгээлдерде алардын ыкмалары, консервативдүү ыкмалары таасири азыраак боло баштайт. Анда биз дару кошо баштайбыз. Керек болсо тизенин ичине укол сая баштайбыз. Ийне сая баштайбыз. Анан үчүнчү деңгээл менен төртүнчү деңгээл болгондо анда физио дарылоо, массаж жана консервативдүү ыкмалардын таасири аябай аз болуп калат. Андыктан биз операция тууралуу ойлоно баштайбыз. Операциянын максаты ушул такыр эле жешилип калган кемирчектердин баарын алып туруп, анын ордуна мындай темир коюу. Анан ушул муун менен уже өзүнүкү эмес болсо деле ушу менен дагы көпкө чейин жашаса болот. Оорусу жок. 10-15 жылга чейин ушул темир, титан мууну менен жашаса болот. Бул заманбап дарылоо деп эсептелет. Андыктан сиз муунуңуз ооруп баштаганда эле дароо эле кайрылышыңыз керек. Сөзсүз түрдө Бишкекке же болбосо чоң клиникаларга эмес, жашаган жериңиздеги поликлиникаларга кайрылсаңыз болот.